Тип жана анын шам чырагы 23-бөлүм. Ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Матай 7:12. Жай менен күз өтүп, күн сууй баштады. Тип жаңы жумушун жан дили менен иштеп, жакшы ийгиликтерге жетишти. Анын зээндүүлүгү менен чыйрактыгы жерде калган жок. Ал жаңы келгенде жөнөкөй эле майда барат иштерди кылып жүргөн болсо, эми ал Минтурдун соода үйүндөгү бир бөлүмдүн башчылыгына чейин жетти. Анын өзүнүн кардарлары бар болчу. Андан сырткары Эдуард дагы бир артыкчылыкка ээ болду. Тип бул Алекстин эмгеги деп ойлочу. Ал кыштын узун түндөрүндө бош болуп, чыдамкай, билимдүү, акылдуу мугалиминин жетекчилиги менен китеп окуу рахатына батар эле. Алекс Эдуард үчүн мугалим да, дос да, ал тургай бир тууган агасындай болуп калды. Ал Алексти аябай жакшы көрчү. Анын таасири менен Эдуард баардык жактан өсүп жатты. Кудайдан корккон, чынчыл үй бүлөдө жашоо ага жакшы таасир берип, анын ишеними күн сайын бекемделип жатты. Бир күнү кечинде ал почтага келип, өзүнө кат келгенин көрүп калды. Конвертте Тип Леви деп бадырайып жазылып туруптур. Ал ичинен ушул күлкүлүү атымды эч ким окубаганы кандай жакшы болду деп сүйүнүп кетти. Мурунку аты ага ушунчалык жагымсыз, күлкү келерликтей сезилди. Бул катты ким жазды болду экен? Үйдөн келбегени бышык. Ал катты ачты да мындай сөздөрдү окуду. Тип, менин апам каза болуп калды. Иштеш керек болуп жатат. Менин сенден башка жакын досум жок. Сен дүкөнүңдө мага жумуш таап бере албайсыңбы? Мен бейбаштык кылбайм деп сага убада берем. Мен сага сөзүмдү берем. Менде жолго акча бар. Мага тезирээк жооп жазып жибер. Мен тезирээк эле баргым келип жатат. Боб Тернер. Кат ушунчалык жаман жазылыптыр. Ар бир сөзүндө ката. Эдуард эмне кыларын билбей шалдайып калды. Эмне кылыш керек? Боб менен чогуу бир үйдө жашоо ал үчүн мүмкүн эместей сезилди. Бактыга жараша, бул мүмкүн эмес эле. Чынында Минтурд мырзага бир кызматчы керек болуп жаткан. Бирок Бобду сунуш кылууга болбойт да. Ошол эле учурда Бобдун апасы каза болуп, башына ушундай кайгы түшүп жатса, же анын жардам берер кишиси жок болсо, ал эмне болот? Ал бияка келсе, Типке мурунку жашоосун эстетип, аны Тип деп чакырат да. Балким Кудай аны ушундайча өзүнө жакындаткысы келип жаткандыр. Же бул анын Боб үчүн көптөн бери сыйынган сыйынууларынын жобу болуп жүрбөсүн? Ал ушул учурдан пайдаланышы керек болсочу. Чогуу иштешкендер аны жана анын досун шыдыңдап күлүшсө эмне болуптур? Эдуард столго отуруп китептерин четке жылдырды да катуу ойлонуп калды. Эгер Боб бул жакка келе турган болсо, экөөбүздүн бири-бирибизге таасирибиз тиери бышык. Эгер ал мага үстөмдүк кылып кетсе, анда абдан жаман болот. Бирок Кудай сыйынууларга жооп берерин билем. Мен Боб үчүн канчадан бери сыйынып жүрөм. Бирок чынында ушул убакка чейин ошол сыйынууларыма жооп алам деп ишенчү эмесмин. Мен Фред үчүн жана Боб үчүн дагы көптөн бери жакшы сыйынбай калгам. Бүгүнкү күндөн баштап мен сыйынууларым угат деген ишеним менен сыйынам жана Бобко жумуш тапканга аракет кылам. Чечтим. Бизге белгилүү болгондой, Тип чечкиндүү адам болчу. Ал дароо ордунан турду да китепканага Минтурд мырзага жөнөдү. "Кириңиз", деди Минтурд мырза. Ал эшикти какканда. "Эмне болду, Эдуард?" "Мен бир иш менен келдим эле, мырза. Отуруңуз, сүйлөшөлү." "Сизге бир киши керек болуп жатпады беле? Таптыңызбы?" "Жок, сизчи?" "Бир бала бул жакка келген жатыптыр. Аты Боб Тернер." "Ал жакшы балабы?" "Жок." "Кызык жооп экен. Анда эмне үчүн аны мага сунуш кылган жатасыз?" "Сиз аны жакшы адам кылып чыгарышыңызды каалар элем. Жакшы оюң бар экен. Ал жок дегенде чынчылбы?" "Жок, аны чынчыл деп айтууга болбойт. Бирок анын апасы каза болуп калыптыр. Анан анын достору да жок. Болгону жаман жолдош жоролору бар. Аларга кошулса Боб жаман жолго түшүп кетет. Сиз мага аны ошол чөйрөдөн суруп чыгышыңыз керек деп айткыңыз келип жатабы? А бул иште сиздин ролуңуз кандай болот?" "Мен ага үлгү болгонго аракет кылам. Эгерде тескерисинче ал сизге терс таасирин тийгизсечи?" "Андай болбойт. Эмне үчүн сиз мындай бекем ишеним менен айтып жатасыз?" "Мен Кудайга күн сайын өзүм үчүн дагы сыйынып турам. Кудай мени угат." "Ооба, аның туура дечи. Бирок Кудайдын балдары түз жолдон чыгып кеткен учурлар аз эмес го. Эгер Бобдун терс таасири сага тие турган болсо, аны чакырууга макулдугумду бергеним үчүн мен өзүмдү эч качан кечирмек эмесмин. Мен эч нерседен коркуунун кереги жок деп ойлойм. Кудай мени сактайт деп ишенем", деди Эдуард кыска, бирок ишенимдүү. "Анан", деп кошумчалады Тип,
акырына сактаган эң жакшы сөзүн ачыкка чыгарып: бул жерде боп үчүн ак бата боло турган Алекс мырза бар эмеспи? Минтон мырзанын көздөрү жайнап кетти. Бирок анын ууртундагы жылмаюу терең үшкүрүк менен коштолду. Анын жанында жакшы көргөн, анын сыймыгы жана бактысы болгон жалгыз уулу аякбас дартка чалдыккан эле. Ооба, сиз туура айтасыз, деп жооп берди ал. Алекс эч кимден жакшылыгын аябайт. Анда ошол балага кат жазып жибериңиз, келсин, көрөбүз. Эдуард Минтон мырзага ыраазычылыгын билдирип, сүйүнгөн бойдон сыртка чыкты. Ал Бобко чын жүрөгүнөн жардам берип, аны туура жолго салгысы келди.